Bir atkan tаңдарга şükür, orundalgan maksatка şükür. Janыбызda жылуу сүйлөгөн жакындардын барына şükür, жакшылардын барына şükür. Şükür, şükür, dağı da şükür, buyurup bergen bağıma şükür. Jamanlıktan sakta jaratkan, kolumdağı barına şükür. Doluk kündörgө şükür, бар kadırım bilgenge şükür. Aşkanın baylık surabаймын men, aman esen жүргөнгө şükür, aman esen жүргөнгө şükür. Şükür, şükür, dağı da şükür, buyurup bergen bağıma şükür. Jamanlıktan sakta jaratkan, kolumdağı barına şükür. Şükür, şükür, dağı da şükür. Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Рамазаным 12 айдын султанысың, мусулманга хидayat сунганың чын. Жараткандын берилген собунан калбайлы, дуба менен тососуң күндүн таңын. 30 күндү сезесиң суунун дамын. Акыретте унутпай орозо кармайлы чын. Ramazan, hıymanğa eşik açıp, Allah'dan dilep жақшылық, жүрөгө бақыт чачып. 5 парыздын бирөөсү жалпыңарга, орозо бул каниет жакшыларга. Кабыл болсун пенденин эңсеген тилеги. Ачкыла тугандар кезигишип, тарынычты капаны кечиришип, Рамазандын кадырын эң жакшы билели. Кел Рамазан, Рамазан, кыйманга эшик ачып. Шетинде ыйык күндө, ыйык айдын ороз айында жакшы бул жерде тамактануу ооз ачык отуруп азаттандар. Эми бүгүнкү кечебизди ачып берүү үчүн мен мүмкүн болсо ошол жетекчибиз Камбаралиева Нургүл эжекемди мен бул жака чакырайын, жакшы сөзүн айтып, жалпы айымдар, мырзалар, коноктор менен амандашып, жакшы сөзүн айтсын. Ана бир кол чаап койсоңуздар, жетекчибиз Камбаралиева Нургүл эжекем.
Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу менин алтындай болгон жердештерим. Биринчиден ушул микрофонго келатып эле өзүмчө кичине толкунданып кеттим. Анткени бул 16 кыз деп жүрүп, ушундай бир кыздарга ыраазычылыгымды айткым келип кетти да. Кыздар ушундай бир ооз ачар кылбайлыкпы, бир ушундай иш чара өткөзүп койсок десем, мына бүгүнкү көрүп атасыздар, ушул дасторкондун баардыгын ушу сиздер үчүн, сиздерден бата алайлы деп биздин ушу 16 кыздын кыздары сиздерге дасторкон жайып отурат. Баарыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Анан азыр эми ушул айлардын султаны болгон орозо айында 16 кыздын кичине бир тарыхын айтып коеюн. Азыр биздин тамада адашып кетти окшойт. 57-жылы бул Өлмөскан Атабекова эмес, негизи Базар Коргон районундагы түптөлгөн 16 кыз бригадасы болгон. Ал эми биздин Базар Коргондун ошол 16 кыздын изин улай, ошол 16 кыз жок болуп кетпесин деп 2019-жылы Москвада биз ушул 16 кыз келиндер коомун түптөгөнбүз. Ушунчалык биздин мактана берсек өтө көп. Негизи Базар Коргондун кыздары кыйын, аябай бүгүн мынакей толкунлана турган күн болуп атат. Кандай иш чараны айтпайлык, жапатырмак баары биргелешип, ушундай иштерге, любой ишке тың даярдап, пулеметтин огундай эле даяр турушат биздин кыздарчы. Мактана бербейин, өзүнүн кызын мактагандан эле кач болбой. Ошо баарыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун. Куш келипсиздер. Жакшы даамдардан алып, жеп, ушул жакшы бүгүнкү биздин ооз ачар кечебизде ушу жакшы буярман болуп бериңиз. Рахмат, Камбаралова Нургүл эжекебизге ыраазычылык билдирелер, мактагандар. Мен жана башында ошол сурап атканда 57-жыл түптөлгөн деген үчүн ошол 57 деп урдурбой атпайм мен деп, Рахмат. Албетте 2019-жылы Москва жергесинде түптөлгөн, бар болуңуздар. Ошондо урматтуу туугандар, жалпыңыздарга мына эжекебиз кыскача тарыхын айтып берип кетти. Базар Коргон 16 кыз келиндер коому тууралуу. Баарыңыздарды кош келипсиздер дейли. Мына тамактар кылып, оозду ачып, баарыбыз жай олтуруп сүйлөшкөнчө күнүндө сүйлөөчү жамааттар бар. Мен чакырамын. Албетте жакшы сөздөр айтасыздар. Көптү узатпай, мен мүмкүн болсо бул жака биздин аксакалдар жамааты бар. Аксакалдардан баштайын. Албетте Өсөрүк агабыз баштаган, Калыбыл агабыз баштаган, Жеңиш жана Эмил агалар баштаган жалпы аксакалдар жамааты мүмкүн болсо бул жака келип коюңуздар. Ассаламу алейкум, урматтуу меймандар, энелер, кыздар, балдар, аталар, бардыгыңыздардын кармаган орозоңузду кабыл болуп, Алланын алдында тилегендерин кабыл болмусун. Ар дайым ушул Алланын Кудайдын колдоосунда болуп, элдин алкагында болуп, дайым алдыда жүрө бериңиздер. Бүгүнкү ушул 16 кыз уюштуруп аткан ооз ачарга келгендердин баардыгына жакшылык каалап кетем. Кыздар, сиздерге уюштуруучу өтө чоң рахмат. Ишиңер алдыга жүрүп, дайыма таптарыңардын баракасын көрүп, тынч болуңуздар. Biz bugün ооз ачарга отурабыз. Базар Коргон районунун Москва областындагы 16 кыз коомунун ооз ачарына. Куш келипсиздер, меймандар. Базар Коргондун атын чыгарып, республика боюнча ушул жерде Москва областы боюнча ооз ачар кылып, коопчулукка жарыятыштан меймандарды чакырган үчүн ушул жерден кыздарга ыраазычылык билдиребиз. Эми biz orozobuz kavul olsun deymiz, dek soğukluğuna birimiz menен birimiz ağırlayıp uçuraşkanda jılı uçuraşıp şu gündörüne jetkende özü Allah razı olsun. Daha bir res kuşlayıp sizlere. Assalamu alaikum, жердештер, кадырлуу коноктору. Жаз көктөмүнүн улуу ороз айынын акыркы 10 күндүгүндө сиздер менен биз ооз ачарга жолугушуп отурганыбызга Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун. Мына бүгүнкү күнү баарыбыздын башыбызды бириктирип, акта солконун жайып, ооз ачар өткөрүп жаткан
Şu Moskva şahrındагы Базаркоргон 16 кыз коомдук бирикмесинин жетекчиси Нургул Камбаралиевага жана кыз келгиндерге чоң терең ыраазычылык айтабыз. Ден соолугуңуздар чың болсун, өмүрүңүздөр узун болсун, ыйманыңыздар бекем болсун, тапканыңыздар берекелүү болсун. Ар дайым дасторконуңуздар жакшылыктарга жайылсын. Элибизде, жерибизде амандык, тынчтык болсун, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Assalamu alaikum rahmetullahi ve berekatuhu деп өзүбүздүн ыйман жолунда айтылган улуу саламыбыз бул жөн эле салам эмес, дуа салам деп айтылат. Дуа дегенде бул Аллахтын сөзү болуп билинет дагы. Салам деген ага кошумча ички ой саламыбызды айтып калуу маанисинде айтылган дуа салам. Дагы бир жолу Assalamu alaikum rahmetullahi ve berekatuhu. Урматтуу жердештер, Базаркоргон эли, ошондой эле Алтын кол өз ара жардамдашуу компаниясынын коллективи, ошондой эле коноктор жалпы. Баарыңыздардын ушу орозо айында, улуу Аллахтын айында кармаган орозолор, жашаган амалдар, ошондой эле кылган ихсан, садака, ошондой эле дагы сооп иштерибиз кабыл болуп, Аллахтын жолунда ыймандуу адамдардын катарында болуп калышыбызга Аллахым өзү шафааттарын берсин. Амин. Озачар кеченин бөлөрү. Бардыңыздардын ден соолуктарыңар, иштериңер, үйдө бала чакаңар баары тынч саламатта Москва шаарында кызмат кылып жүргөнүңүздөр үчүн өтө Аллага миң мәртебе шүгүрлүк кылыш керек. Мен Базаркоргон коомунан боламын. Не демекчи, ушунчалык мына бүгүн менин карындашым, келинчегим 16 кыздын коомунун уюштурган ушуларга ден соолук, иштерине ийгилик, эч качан кыйынчылыкты көрбөй, дайыма бүгүнкүдөй жүзлөрү жарык болуп, тапкан таштагандары дайыма жакшы күндөргө насип этсин. Силерге чоң рахмат. Ondan arada ушинтип элдин ыраазычылыгын алып, Кудай кааласа, канчалык элден канчалык пата алса, ошончолук береке безгирет дейт. Дастарконуңардан береке кетпесин, үйүңөрдөн кут кетпесин, жүзүңөрдөн дайыма нур чачырап, бүгүнкүдөй болуп, элдин кадыр баркына дайыма ээ болуп жүрө бергиле. Ассаламу алейкум, урматтуу кайын туугандар. Биринчиден кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Алла тилектен эмнени тилеп, эмнени дуа кылсак ошонун баары Алладан кабыл болсун. Анан баарыбыздын ушул жерде улуу кичүү дебей, кыргыз коомчулугунун баардыгы ушул жакта бир ырыс издеп жүргөндөрдүн, музафырлардын деп айтсак, группа кетип калбайт. Ошолордун башын чогултуп, ак дасторконго бириктирип, Алланын ушу бизге берген парзынын бирөөнү аткарып атканыңыздарга чоң рахмат. Аял жолдоштор, ар кимиңиздердин ушу кармаган орозоңуздар кабыл болсун, дуа тилектериңиздер Алладан кабыл болсун. Анан мен бир нерсени айткым келет. Илгери биз бала кезде газетадан, журналдардан жакшы окучу элек. Атадан 3 жыл туулат экен. Атадан артык, атага тең, атадан кем. Ошондо атанын атын ким чыгарат? Атага тең чыгарат, атадан улук чыгарат. Атанын баласы болуптур, атанын оолтун ээлептир, атанын атын жакшылыкка чакырып атат. Атадан кем туулганы атаң көрөй атасы мындай болгон эмес эле, атанын атын жаманыкка чыгарат. Ошондойдун айткым келет, аттың ал кишинин басып өткөн жолу, ошол кездеги социалисттик эмгектин баатыры жана Кыргыз Республика эмес, Кыргыз СССРнин жогорку кеңешинин депутаты деп белгилүү эле. Ошондо эсибизде калган экен, үйдүн боорунда аппак баракта сүрөтү илинип, баарыбыз өмүр баяны менен таанышып, ушундай энелерибиз болсо, ушундай эжелерибиз болсо, ушундайлар болсо деп көңүлүбүздөн кичине ой тутум болуп калчу эле. Бар экенсиздер, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ар дайым атадан улук болуп, улуу жолду жолдоп, атын өчүрбөй сактап жүрө бериңиздер. Дагы бир жолу таазим кылабыз. Ушунча элдин оозун ачырып атасыздар, соокко калып атасыздар.
Ардайым Алланын соол тийсин сиздерге. Ушу Кудай Тааланын амири менен аман со үй айыбызга жетели. Аман со ол жолу арады. Аман со аман эсен келди баланча деп эл журтубуздун сүйүнүшүндө калат. Анан ушул жерде отургандардын баарыңыздарга ишиңиздерге ийгилик, чын ден соолук, узак өмүр, кажыбас кайрат тилейм барыңыздарга. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Үйдөн эшик аттап чыккан адамыңыздар, үйгө эшик аттап кириңиздер. Баарыңыздар эмне издеп келдик бияка? Москвага бакыт издеп келдик. Ошо Алла Таала бактысын берсин бизге, мээримин берсин, төксүн бизге. Ошол Алла Тааланын мээрими керек. Ошо Алла Тааланын коргоосунда бололу. Кыргызстандыктар, анын ичинен базар коргондуктар, мына бүгүн Кудайдын улуу орозо күнүндө ооз ачып атасыздар. Сиздерге чоң рахмат. Бүгүнкү ушул орозо күнүңүздөр менен андан дагы эң главный ушул базар коргон элинен чыккан 16 кыз силерге чоң рахмат. Ушундай аял заты өзү кыргыз тарыхында аябай чоң роль ойногон. Кыйынчылыкта ушундай күндөрдө эркек менен тең тайлашып ушул кыргыз элин, кыргыз жерин сактап келген аялдардын көп салмы бар. Анын ичинен мен ушул Нургүл Камбаралиеваны айткым келет. Мен Нургүлдү 2005 жылдан бери тааныйм. Бул ошондо эле элдин алдында ошондо эле поддержка деген бир чоң фирмасы бар эле. Ошондо эле кызмат кылып, ошол поддержка фирмасы аркылуу көптөгөн кыргыз элине жардам берип келесиң. Ушундан жазба, сен дагы деле ошол бойдон экенсиң. Андан бери канча жылдар өттү. Сага ийгилик каалайм. Бактылуу бол, аман бол. Өзүң Нургүл ушундай элдин адамы экенсиң, элдин адам болуп жүрө бер. Сен ошо кыргыз Нургүл Курманжанды аткылы болуп калыпсың. Ушундай болуп жүрө бер. Ийгилик каалайм, жакшылык болсун сага. Бардыгыңызга мен кыска эле сүйлөп койдум, аман болуңуздар. Биз кылач болуп, соо бөлүштүрүп отурганыма, мына ушул жерде бүгүн күнү уюштуруп аткан кыздарга, жаратканга ыраазычылык билдирем. Орозо айында өзү негизи молдолордун сезени болот экен. Чындыгында биздин алымдарыбыз, молдолорубуз биздин ушул ажы сапарга барып келген ага инелерибиз кеңири маалыматтарды берип атат. Орозо туткан адам бул арамдыктан алыс болот. Орозо бул туткан адам тозок отундан сакталат. Орозо биз парызыбыз деп. Мен да бул жерде бир орозо айындагы тарбиялык жактарына кичине болсо да сиздердин көңүлүңүздөрдү бургум келип турат. Ашказанын көксү болсо ден соолукка пайда. Көөдөнүн көксү болсо көкүрөккө найза деген элибизде сөз бар. Чындыгында айтып коюп өзүбүзгө мойнубузга алыш керек. Биз көөдөнүбүз ачка, көөдөнүбүз көксү. Көөдөнү ачалы, көкүрөктү бир жакшылыктар менен, сүйүнүч менен, кубаныч менен, сүйүү менен толтуруп алалы демекчимин. Жашоодо биз жашоого болгон сүйүүнү, жараткан менен өзүбүзгө болгон чындык ишенимди жана бул дүйнөдө аманат экенин биз билип туюп жүргөнүбүз жакшы экен. Жан берүүчү дагы, жан алуучу дагы только бир гана Алла Таалага таандык экенин. Дагы мен айта турган сөзүм, орозо бул дене үчүн эмес, дене мүчөлөрү үчүн эмес, орозо бул жан дүйнөнүн азыгы экен. Бардыгыңыздарга ушул кааларым, деңиздей терең асманда экенин жан дүйнөнүн байлыгын берсин. Эч качан оорубаңыздар, жан дүйнөңүздө эч кандай жакырланбасын. Ушу жан дүйнөңүздөрдү дайыма кубаныч менен, сүйүү менен, мээрим менен, ыйман менен, күлкү менен толтуруп жүрө бериңиздерди каалаймын. Анан Куран китебинде айтылат экен, айланабыздагы бардык адамдардан бизге үлгү деп. Жакшы адамдардан биз үлгү алабыз, жаманынан сабак алабыз деп. Мына бүгүн күндө бир жакшылыктын күбө болуп, жакшы адамдардын бир жакшылыгында бүгүн күндө ушул социалистик эмгектин баатыры болгон эжебиздин урпактары бүгүн бизге чай уштуруп, жаратканга жакындайлы деп жакшы ниеттер менен туткан орозоңуздар, кылган ихсан садакаңыздарды, анан дуаңыздарды, намазыңыздарды баарын жараткан кабыл кылган болсун, соопторуп, эселенген болсун. Бул жерде туруп мен да ушул аялдар көбөйгөндөн пайдаланып сиздерге бир өтүп кеткен болсо да майрамыңыздар менен куттуктап коеюн.
Аялдар болбойт экен тыным деген убакыт алмаса да кылым менен баарыңыздарды куттуктайм. 8 март өтүп кетсе да майрамыңыздар менен. Бар болуңуздар, аман болуңуздар аялдар. Сиздер биздин түркүбүз болуп, биздин үйдүн куту болуп жүрө бериңиздер. Анан бүгүнкү күнү интернеттен окусам аталардын туулган күнү дейби. Ошондуктан бүгүн дагы аксакалдарыбызды, бүгүн аталарыбызды, мурзаларыбызды бүгүн дагы майрам менен куттуктагым келип турат. Бар болгула, аман болгула, жакшылык күндөрдө көп болсун. Менин кааларым ушул баарыңыздарга Нарын дарыясындай uzun ömür, Sulaman sortusундай бийиктикти, анан кийин кеңдигиңиздер ушул ысык көзүсүндө кең болушунун эме тулук болушуну, кеңдигиңиздер сарыөзөн сүйдө кенен болушунун каалаймын. Кайда болбойлу, кайда жүрбөйлү, баарыбыз аман бололу. Ушул жакшылык күндөрдө, кубаныч күндөрдө ушундай жакшылыктарды biz баарыбыз бөлүштүрүп жүрө берели. Рахмат көргөнүңүздөр үчүн. Нургүл эжекебиз тарабынан жалпы ушул жердеги айымдар эжекелерибиз тарабынан суроо жоопторду да даярдап келгенбиз. Анан ошол сиздерге белектерди да камдап келген. Азыр мен бир жамаатты чакыра калайын, андан кийин буюрса мен кызыктуу суроо жоопторду музатанып тапканыңыздар, билгендер болсо акырын кол көтөрөсүздөр. Эң биринчи кимди көрсөм ошол конокко барамын, жолун угабыз, туура болсо уюштуруу топтон албетте белегиңиздерди сиздерге тапшырамын. Диаспорадан келген дагы бир өкүлдөр биздин апаларыбыз, эжекелерибиз, кана мүмкүн болсо бул жака сиздерди күтөйүн. Баарыңыздарды келип коюңуздар. Кайсы столдо турасыздар? Озачар азем кечеси болуп өтүп атат. Ошол аземде 7 областтан аялдардын, лидер аялдар, аксакал аялдар чакырылды. Ошондо аксакал эжелерге узатып коелу. Кутмандуу эчиңиздер менен урматтуу мекендештер, мен Мурас коому Алима Султанбаева. Баарыңыздарды орозоңуздар кабыл болсун дейм. Кудай таалам эмдиги жылы дагы ушундай улуу Рамазан айында орозо кармоону Кудай таалам насип этсин баарыбызга дагы ушул күндөрдө чогулуп жүрө берели. Анан мен ушул Нургүл Камбаралиеваны көрүп, анан бул кыз эмне жумуш кылат экен деп коюп жүрсүм. Мен жакындан бери эле билип калдым, 16 кыз деп. 16 кыз деген илгери мына мен 75-жылдан студент болуп окудум Ошто. 16 кыз азыркы мен ойлоп көрсөм азыркы коомдор экен да. Мына биз коом болуп атабызга. Илгери ошол убакта аксы тарапта менен аксы тарапта жүгөрү боюнча 16 кыз бар эле. Оштогуп жүргөнүмдө алма терген 16 кыз бар эле. Ушундай көрсө коомго окшогон ушундай бир уюм экен да. Анан Өлмөскан Атабекованы көрүп калдым. Мен студент болуп жүргөн кезде Терешкова бара берет эле, Терешкованы жаман көрөт элек. Эмне келе берет бул аял, ада эле пакта тере беребизби деп. Пакта менен чоңойдук да чындыгында студенттер сентябрда кетет элек, декабрда кетет элек. Мен ушу базар коргон, Ленский дегенде ушунчалык жан дүйнөм башкача болот. Эмнеге дегенде мен балалыгым студент кезим өттү ошол пакта менен. Пактаны ушунчалык сагынам. Атабекованын жолун жолдоп келаткан Камбаралиева Нургүл кыз менен бир жолу жүрүп атканына мен кубанычтамын. Ушунчалык баарыңыздарга жакшылыктар болсун, дайым ушу дасторконуң жакшылыкка жайылсын, жакшы күндөрдө жүрө берели. Аман болуңуздар. Мекендештер, супсулуу кыздар, жигиттер, жана азыр эле айтып кетти го бир сулуу мырза. Аталар күнү деп, соңунда эле бүгүн аталар күнү. Ата аска зоо деп, эне анын ордунда булак деп. Ушу аталарыбыз аман болсун, бүгүнкү майрамы аман болсун. Анан экинчи четинен Нургүл, мен сени Фейсбуктан эле көрчү элем чындап. Небересин жетелеп алып эле квартира алдында эле ушу Фейсбуктан эле көргөн кыз болчумун. Анан эле 16 кыз деп калса айттым, бир нерсе оюма жаман тык дей түштү. Өзүм баягы 16 кыз десе жүрөгүмө бир нерсе тык дей түштү. Типографияда өрттөнүп кетпедиби кыздарчы? Ошондо Кыргыз биримдиги деген газетаны чыгарып, ошондо 16 кыздын өмүр баянын ошо жерде кантип өрттөн сүйрөп чыккан
кыздарды өзүм да баш болуп алып чыгып, ошондо мен ушу эң кичике чейин 16 кыз десе пахта терген кыз эмес, а менин оюмда ар күндүн ою башкача келет да. Менин оюмда ошо типографияда өрттөнгөн кыздарды элестетип кеттим да. Бирок эми баягы тукум кулагыч, тукум куугуч деп коет го кыргыздар. Ушу апаң артын пахта терип, ушу атын өчүрбөй, ушу жерге чейин булар негизи Кыргызстанда уюштурулган организация экен да. Булар Москвадан эмес, Кыргызстандан уюштурулган организация экен. Уставтары да бардык ошон экен. Анын координатору бияка келип, Москвага келип, бул кыз биякта дагы кыздарды 16 кызды уюштуруп атканына сага как лидер катары бизден да жугуштуу болсун дейлик. Биз деле бир топ ишти жасадык. Азыр бизден кийинкилер дагы ошол иштерди жасап атышат. Анан сага дагы ошондой чоң ийгиликтерди каалайм. Жеке эле Москва эмес, чет мамлекеттерге да чыгып, көп жерлерге чыгып, ушундай бир жакшы апаңардын атын өчүрбөй алып өтсөң, жакшы иштерди, план проекти деген болот, план работалардын баарын алып чыгып турсаңар, силердин атыңар алайга чыгат, даңкыңар далайга чыгат дегендей. Эмне ниет кылсаңар, ошонуңар кабыл болсун деп гана жакшы тилек оюмду гана айта аламын. Баарыңарга ден соолук. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу ушул баарыбызга келген мусулман калкына берген бир кутмандуу эң бир жакшы айды, ушул бир сонун кутмандуу ушундай кечтерди Кудайым кут кылсын баарыбызга. Ушул башка жерде жүрсөк дагы өзүбүз ушу бир муштуңдай биригип, абдан өзүбүздүн эң жакшы бир иштерибизди көрсөтүп, элдердин башын бириктирип, ушундай бир чыны чайды болобу. Илгертеден эле пандемия убагынан бери дагы эмне деген кызматтарды кылып, ошондо эле ошо кыздарын чуркап, эң сонун ошо Өлмөсхан эжекебиздин дагы алдында мыкты кыздар бар экен билгизип, ошол иштин баарын улай эң жакшынакай иштерди жасап жүрөсүңөр. Ошол ишибиздин баардыгы жакшылыкка уланып, мына элден журттан бата алалы деп баардык аксакалдардын, улуу кишилердин баарынын тең батасын алып атканыңарга терең ыраазыбыз. Мындан ары дагы жалаң жакшылыктарды каалайбыз. Мен Аралам коомунан боломун. Урматтуу сыйлап чакырганыңыздар үчүн рахмат, бир саат чоң рахмат. Ошо орозо Рамазан айында көрүшүп отурганыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Баарыңыздарды Рамазан айында кармаган орозолоруңуздар кабыл болсун. Окуган намаздарыңыздар кабыл болсун. Не ниет максат кылган болсоңуздар, баардыгыңыздар ниет максаттарыңызга жетиңиздер. Рахмат сиздерге. Мен терең ыраазычылыгымды билдирип кетем. Мен Аралам коомунан болом. Туугандар, мен Каракулча коомунун аксакалдары айымдарынан атынан келдим. Нургүл, сага чоң рахмат. Сен баш болуп, сен жетектеген ошо 16 кыздар. Бул да болсо сиздердин ынтымакчылыгыңыздар да. Ынтымак бар жерде ырыс бар дегендей. Ынтымак болсо эч качан коом бузулбайт. Ошол боюнча ынтымагыңыздар улана берсин демекчимин. Ошон менен бирге ушунча жалпы коноктор сиздер менен бүгүн биз айлардын султаны орозо күндөрү ушул күнү жолуктуруп отурат. Аллах Таала баарыбыздардын ниеттериңиздер, не деген каалоо максатыңыздардын баарын Алладан эмнени тилесек баардыгы ишке ашсын ушулай. Ошо Аллах Таала ниет тилектерибизди, Кудай тилегибизди берсин. Ден соолукта болуңуздар, оорубаңыздар, бар болуңуздар. Рахмат. Урматтуу мекендештер, баарыңыздарга бүгүнкү орозо майрамыңыздар кут болсун. Сага ден соолук, ишиңе ийгилик. Ошол 16 кыздын энеси болуп жүрө бер. Сага ден соолук. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Мен Ош областынын Кара Суу районунун Кара Суу коомунун алдында түзүлгөн Кара Суу аялдар кеңешинин төрайымы Усейнова Мукаррам болом. Куш келипсиздер, баарыңыздарга ден соолук. Орозолу кутман кечиңиздер менен кымбаттуу базар коргон эли амансыздарбы?
хандардын мекени болгон Кадамжай элинен салам. Урматтуу Нургүл, чоң рахмат чакырганың үчүн. Бир кездерде Союзга таанымал болуп, өзүнүн мээнети менен бизге окшогон жаштарга кумир болгон Өлмөсхан Атабекованын улуу инсандын учу кур эмескен жолун улап келатсыңар. Сага чоң рахмат, иштериңе ийгилик каалайм. Урматтуу Базар Коргон аялдар кеңеши, Базар Коргон эли, өзүңөрдүн иштеп тапкан каражатыңардан атайын ооз ачар өткөрөбүз деп бөлүп чыгарып, элге ооз ачар өткөргөнүң үчүн чоң рахмат. Соопчулуктар болсун, эксандар кабыл болсун, бардык дуба тилектер, арзу мүнөттөр бардыгы кабыл болсун. Мен Кадамжай элинин атынан башыма жоолук салып коеюн. Жоолук салынган башым дайым бийик болсун. 16 кыздын аты кылымдарды карытсын. Саламатсыздарбы, урматтуу ушу кеченин катышуучулары. Пандемия убагында машина дарыларды Кыргызстанга кетирген ушул Нургүл айым депчи. Ошол экинде аябай сыймыктанып, баягы биздин ар бир кыргыздын айымы эң күчтүү айымдар экенибизди тастыктады да. Ушул жерде канча деген айымдар келип атат, балдары менен келип атат. Баары бир ошол экинде бир кайыр сурабай өздөрү иштеп кайта оготур элге жардам берип атат. Ошондой сыймыктанам да биздин кыздаргачы. Дейлер ошо биздин кыргыздын кыздары кыйынбыз да баарыбыз. Анан ошол Өлмөскан апабыздын жолун жолдоп, баягы герой соцтруда деген азыр социализм жок, бирок кыргыздын эл баатыр айымы болгон наамга татыктуусуң, дагы ошо өзүң аркаңдагы кыздарың менен, ошо эл журтуң менен баягы ошо эмгегиңди арттыра берсең, Кудай буйрса, ошол наам ийге алсын. Кудайдан ошону тилейли. Анан баягы ошо мен бүгүн баягы ошо Өлмөскан апабызды биз жашпык калып билбей калсак керек. Бүгүн ошо угуп алып, өзүм интернетте карап ачып окуп, анан сыймыктанам. Ошо Кыргызстан эмес, бул Россиянын баатыры болот. Бар болуп, рахмат сиздерге. Жасаган ишинде бүгүн отурасыздар. Кыскача айтып өтөйүн. Нургүл чындыгында бул жерге келсиңдим. Нургүл чындыгында өтө мындай баатыр кыз. Бунун өзү фармацевт, бир нече сет аптекаларды ачып иштеп келген. Мунун колунда жаңы Кыргызстандан бүтүп келген фармацевт кыздар иштеп үйрөнгөн. Менин кызым да иштеген. Эжеси аяка бияка ошо комдо кеткенде ошо жаш кыздар аптекада тикелеринен тик туруп иштеп турушкан. Мына ошо кыздарды тарбиялап келатат. Нургүл чындыгында азыр мына Нарык комунун төрайымы айтып кетти. Пандемияда өтө чоң иштерди жасаган кызыбыз. Колунан бардык ушу 16 кыздары менен жамааты сиздерге ооз ачырып отурат. Өздөрүнүн комунун презентациясы, Кудай буйруса, концерт менен, жакшынакай күүлөр менен, ырлар менен өздөрүнүн 16 кыз комунун чоң презентациясына өздөрү чакырат, Кудай буйруса. Ошол майрамыбызга да келип катышып кетесиздер. Ошо келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Жок дебестен мына жети кошкон эл келип бүгүн дам татып отурасыздар. Ошо 16 кызыбызга жакшы паталарыңарды берип, ошол дасторкондон жакшы даам татып, баарыңардын туткан орозоңор кабыл болсун. Ынтымакта баарыбыз жакшылыкта көрүшүп жүрө берели. Чоң рахмат, урматтуу эжелер, апалар, сиңдилер. Жалгыз дарак эч качан бак болбойт дейт. Ошол мен 16 кыздагы ушул кыз келиндердин мына бул жерде бир эле Базар Коргондун кызы эмес, негизи ошол Өлмөскан Атабекова жетектеген ошол бригадада дагы бир эле Базар Коргондун кыздары болгон эмес. Сузактан болгон, Ноокенден болгон, Кара Суудан, Ноокаттан бүт ошол ар жактан келген кыздар болгон да. Мен азыр бул жерде эмне айтмакчымын? Бул Базар Коргон азыр 16 кызда, кыз 16 кыз эле атуу болсо, бизде жеңелерибиз бар. Мен
өткөндө бир эже айтат, мен неме ноокаттыкмын дейт. Анан бир жерге барып отуруп калып да ноокаттыкмын дейт. Бирок базар болгонго абукка турмушка чыккан дедилер. Сиз эмне анда базар болгондукмун эмессиз деп атасыз дедим. Сиздин балаңыз, сиз өсөңүз да көмүлө турган жер ошол базар коргон. Ошон үчүн сиз базар коргондукмун деп жүрүңүз деп алып келип туруп базар коргондун 16 кыздын группасына кошуп койдум да коомгочу. Ошон үчүн базар коргондогу кыз келиндер биз жеңелерге дагы, эжелерге, сиңдилерге, келиндериме баардыгыңыздарга баш ийип таазим кылам. Ушу силер бар, мына бүгүн биз ушундай жакшынакай дастархан жайып отурабыз. Баарларга рахмат алтындарым. Нургүл эжекебизге жана жакшы каалоо тилек, жакшы сөздөрүн айтып кеткен бизден жалпы 7 областтан келген, район, шаарлардан келген апаларыбыз, эжекелерибизге рахмат, өкүлдөргө бар болуңуздар дейли. Жакын эле жылдарда Жалал-Абад областына караштуу Базар Коргон шаары болуп аталды негизде. Ошондо кайсыл жылы түптөндү? 2022 жылы апрель айында президенти Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен Базар Коргон шаары түзүлгөн. Ал жапмаңыздар. Туурабы? Туурабы десептир. Демилгесинде тейлеген Шайыргүл ордуна туруп койчу алтыным. Мына ушул Шайыргүл кызыбыздын аркасынан ушул коомдор түзүлгөн. Эже ушул ыргесени сизге тапшыра коелу, Сармерденди силерге тапшыра коелу. Ошону өткөзө койсоңор, анан коомдор бири-бири менен ынтымак болуп, биргелешип түптөлүп калат деп. Мына ошондой Сармерденди ыргесени өткөзүп, ушул Базар Коргон коому 18 жылы түптөлүп калган. Мына 1-2 жылдын ичинде 10 жыл толот экен. Андан кийин Нокен коомун өткөзө коелу деп, Нокенде Сармерден өткөн. Андан кийинки жылы эле Нокен коому түзүлгөн Сармердендин аркасынан. Мына ушул кызга дагы ушул көпчүлүктүн астында терең ыраазычылык билдирип, ушу үй бүлөсү менен аман эсен болуп, ушул кыргызга дагы кереги тие беришине тилектешпиз. Анан бизде бүгүн ушул 16 кыз коомун жетектеген Нургүл, ушул бир Дарданбай кызыбыз бар. Ана каякта жүрөсүң? Мына убагында жакшынакай кылып баягы жамандык менен жакшылык бирге жүрөт экен. Жамандык болуп пандемия маалында бүт ушул жердеги фармацевттерди, врачтарды баардыгынын башын бириктирип бир самолет менен жүктөп кеткен кыз. Ошондо эч нерседен коркпостон барып, мүмкүн болушунча миллиондогон мына коомдор жөнөткөнбүз. Канчалаган Базар Коргон коому жөнөткөн. Аябай чоң суммадагы акчаны. Мен барганда бесплатный кабыл алышпады Кыргызстандачы. Ошол жерде өзүнчө авторитет болот экенсиң. Анысыңарында могу жерде көпчүлүгүңөрдү таанып турам. Бүт баарыңар баягы элим, жерим деп жан күйгөн жандар ушундай жерде чогула алат. Ушундай жерге убакытта келе алат. Ошон үчүн баардыгыңарга баш ийип таазим этебиз. Ушул Базар Коргон коомунун атынан бар болуңуздар, аман болуңуздар. Кайсыл жерде болбосун ушул жакшылык үстүңүздөрдөн жаап турсун. Адам деген өтө аз жашайт экенбиз. Адам баласы 75 жыл жашаса, 25.500 күн жашайт экен. Бул деген эмне деген? Алган айлыктарыбыздын 6-дан 1 бөлүгү болуп атат. Ошон үчүн кайсыл жерде болбосун талашканыбыз сый болсун. Бири-бирибизди 4 кыргызды сураштыра келсең, бардыгы бири-бири менен турган чыгар. Ошон үчүн бекеринен айтпайт баягы жамандарга кор болгончо кайран жан, жакшы адамдын жанында бол чай кайнам деп. Жакшы адамдардын жанында бир чай кайнам отурсаң дагы, ошол 1 жылга 1 кылымга тете болот. Мен ошентип эсептеймин, ушул сөзүмдү өзүм да аябай жакшы көрөмүн. Ошон үчүн жакшы деген сапаттан Алла Таалам эч качан жазбасын. Баарыбыз бир болойлу, сый да болойлу, бири-бирибизди көргөн жерде сыйлашып, урматташып, жакшынакай жаркылдаган кабагыбыз менен тосуп алып, биримдикте бир кыргыз туусунун түбүндө өркүндөп, ойноп, күлүп, өсүп жүрө берели. Эже сиңдилер, жеңелер, бүгүнкү ушу орозо майрамыңар кут болсун, орозо баарыбызга кабыл болсун. Ден соолукта болойлук, бар болойлук, бир болойлук, дайым ушу дасторкондор жакшылыкка жайылсын, ынтымакта болойлук. Рахмат келгениңиздерге.
жерде болбосун ушул кыргыздын бүт жакшылыгын даңазалаган ушул кызыбыз да мына жаркылдап жакшылыгыбызга да келет. Кандай мероприятие болбосун ушул чакырсак өзүнүн убактысын аябай жетип келет. Рахмат сага дагы. Үй бүлөлүк бакыт, ден соолук, ушундай асыл адамдык сапатың бар. Айгүл кызында дайыма бар бол, аман бол. Ана мына жерде Жамалка, рахмат досум, ушундай керемет жансың. Баягы калемин курчуп, Москва жеркесиндеги жалаң жазуучулардын, акындардын башын бириктирип, мына кече жакында курултайга барып келдиң. Курултайың кут болсун. Бардык адамдарга ушул бир жакшылыктарды сага жазгандай кылып насип этсин деп. Бар бол, аман бол. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Орозобуз кабыл болсун. Мына Кудай буйруп, быйылкы жылдын орозосундагы жыйынтыктаган калдык кадырдын кечелери болуп атат. Мына күндөрү кадыр күндө орозодо тилеген тилектериңиздер баары кабыл болсун. Нургүл эже командаңыз менен жалпы эл менен чогуу ушинтип өткөрүп аткан ооза чарыңыздар кабыл болсун, дайым кабыл болсун. Саңыздарды мен журналист катары ошо Москвада мына 2018 бери жүрсөм, араңыздарда эми оператор деп тааныйсыздар. Негизи журналист, режиссермун, камеранын артынан жүргөнчө баарыңыздар үчүн оператор деп тааныйсыздар. Журналист катары менен баарыңыздардын жакшы жаңылыктарыңыздардын кандай ийгиликтер жаратып атасыздар, кандай маселелер бар, баарыңыздарды Нургүл эже тууралуу айтайын. Нургүл эже мына Базар Коргон коому же болсо 16 кыз келиндер Мескан Атабекова эжекебиздин апабыздын атын унутулбай жүрсүн деп ушул атты алып жүрөсүздөр. Буга чейин Нургүл эже ушул Базар Коргон коому түзүлгөнгө чейин деле элчилик менен, ушул коомчулук менен мен мисалы 2008-ден бери жүрсөм, андан бери ушул Москвада ким кандай иштер жасап аткан болсо, биз газеталарга, газета чыгарушу студия ачып, ошо сайттарыбызда бүт жаңылыктарды чыгарып турчубуз. Нургүл эжени эскиден ошону айткым келди, ошон үчүн микрофон алдым эже. Анткени биз кандай маселе болбосун, юридикалык жактан консультацияга муктаж болчубуз. Мекендештер кайрылганда ким туура информация берип, ким туура багыт көрсөтө алат дегенде Нургүл эженин контактын берерчимин мен өзүн көрбөйлү. Себеби мага дагы ошо туура рекомендация беришкен үчүн эженин кызматтарын, эженин туура консультацияларын алып жүргөнбүз. Ар бириңиздердин ийгилигиңиздер жаралып атканда биз күбө болгончо тарыхый баягы эстелик катары калсын деп баары биздин каналда сакталуу сүрөтүңүздөр, видеону ошо Спара каналынан көрсөңүздөр болот, архив катары. Нургүл эже андан кийин пандемия мезгилинде билесиздер, түйнө эли тынчып үйдө жатса, биз кыргыздар аэропортто элек. Биз кыргыздар бири-бирибизге жардам беребиз деп чыгып алганбыз. Нургүл эже баш болуп чын аябай баалай турган мезгил керек болсо, ошо Кыргызстанда дагы четте жүргөн мекендештерди, мигранттарды баалай турган көп эле моменттер калып калат. Бүт фармацевт баруу, врач дегендин бар, кыргыз Москвадагы кыргыз коомчулугунда врач деген медицина тармагында жүргөндөр бар чогулуп Кыргызстанга дагы обсервацияга чейин барышты. Бияктан көп дары-дармектерди мекендештер үчүн бекер жеткирип жүрдүңүздөр эже, өзүм көбүн дары-дармектерди камаз кылып, жанагы кислород аппараттарды ошону көпчүлүгүн сиздер жөнөттүңүздөр. Анын баарына көз Алла разы болсун. Ушул азырдагы бурулча эжем айткандай дардаңбай, мен да дардаңбай эжекем деп коем. Жасаган ишиңиз, жүргөн турганыңыз баары ачык, айкын. Рахмат, сизге да ыраазычылык, сиздин командаңызга да ыраазычылык. Мына чындыгында эле урматтуу туугандар, көрүнмөгөн таланттар, бул инсандар Москва жергесинде кандай иш-чаралар, майрамдык кечелер, той, мареке болбосун, кандай иш-чаралар, жакшылык күндөр болсо, ошол эстеликке тартуучу бул кызматтар, урматтуу туугандар. Рахмат сиздерге да, ишиңиздерге ийгилик.
Ekiden al. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا لوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. Ya Allah şu Kur'an'da bana soktu. Жалпы пайғамбарлар, сахабаларға, табиғилерге, таба табиғилерге, ошондой эле жакшы инсандар ошолардын катарында ушуларды аталган дөөлөт улуу өмүрбек атабызга багыштап деп Аллах. Ya Allah бул атабызды бейиштен Кур'ан туртуп өзүң бейиштен бери Allah. Ya Allah канча жакшы иш кылганбыз ушулардын баарын өзүң кабыл кыл. Канча билип билбей кылган нелер болсо өзүң кечиргин Allah. Beşte darajasını көтөрө Allah. Ушундай эле бул жерде кол жайып турган баардык эже кандаша акелердин баардыгын ата бабаларынын арманына багыштап Аллахумма раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабаннар. Рахмат. Алла мегабарыңызға разылық. Қадырматтығындар, тамағыздар қабыл болсын. Мен микрофонды болса Мамаева Сабина Жекеевсін ұзындайын. Жалпыңыздар үшін тарих туралы көркем баян оқып берсем. Кутман кечиңиздер менен баарыңыздардан ийгилик кечирим сурайбыз. Ашты жеп атканыңыздарда Кур'ан окуттук. Техникалык себептерге байланыштуу бир аз кечигип калдык. Программа боюнча бул биздин 16 кыз коомунун мүчөсү, урмат кызыбыздын атасы жакын арада кайтыш болду. Алтындан беле билегим, армандуу беле тилегим, күмүштөн беле билегим, күйүктүү беле тилегим деп арабызда мына бир ай боло элек арабызга боздоп ыйлап келип көп кийип олтурат. Ошол кызыбызды отдельно кызыбыздын атасына отдельно Кур'ан окутуп коелу деп чечтик.
Ал эми бүгүн ушунчак адам чогулуп бата алабыз деп, дуа кылабыз деп чогулуп отурабыз. Урматтуу бүгүнкү ооз ачардын катышуучулары, баардыгыбыздын үмүткерлерибиз бар. Атабыз, энебиз, чоң ата, чоң энебиз, таята, тай энебиз. Аларга атап отурушубуздун аягында дагы Куран түшүрөбүз буюрса. Кечирип коюңуздар. Мына ушинтип ата деген бул дүйнөдө түркүп болот экен. Баарыбызга белгилүү тарыхта атасыз калгандан кийин Каныкей байкуш Семетейди ээрчитип, душмандардан качып, төркүнгө качып кеткен дейт. Канча жыл өттү, Семетей байкуш төркүнүн билбей, тага журтунда чоңоет. Бир күнү бирөөлөр айтып коюп, отун терип жүргөн Сарбай, сенин атаң Темирбек эмес, сенин эли жериң кыргыз, эмнени эч нерсе билбей жүрөсүң деп шылдыңдап кеткен. Анан келип алып Каныкейге жаңжал кылат экен. Тартылуу турган каракыр, кайыптосор желенсиң, караан кылган энекем, эжекем десем энемсиң. Десе Каныкей, ата кагылайын инчек, кароозуна кан толсун, кандай неме аны айтат? Десе ачуусу келген Семетей билектен бекем кармап, караан кылган энекем, эжекем десем энемсиң, элге жетер күн кайда деп билегин катуу кармаганда, билеги катуу ооруп кеткен Каныкей, кое бер жетим колумду, колунум, казба менин орумду, кайната бербе колунум, кайдагы шорумду. Айтайын азыр ырынды, ырдайын сага чыныңды. Атаң манас өлгөндө, аркада эркек өзүң жаш, арамдардын баары кас. Буламды булап алганда, бузукту иттер салганда, букарга тепип келгенмин. Буйрук кылган Багайхан, Байгамбар чалыш бабамдын тилин алып мен жесир тууганын Ысмайылга бергенмин. Мойнуңа тумар тактырдым, атакем Темирканга баттырдым. Эсил уулум билип ал, сенин атаң эр манас, туулган жериң алып талас. Эсил уулум угуп тур, кыргыздын жайын айтайын. Жайыгышы кетпеген, мөңгүсү сонун кыргыздын, ичсе суусун кандырган, булагы сонун кыргыздын. Ак сакалын жайкалткан, кара кылдык ак жарган, карысы сонун кыргыздын. Ак элечек кийинген, кыз келинин баштаган, байдичеси сонун кыргыздын. Дагы жетим угуп ал, сенин атаң эр манас, көк кашка сууну көргөндө, эңкейип суу ичип жатканда, Кытайдын Камбор Коңурбай аңдып келип артынан, как жүрөктүн тушу деп, кара өпкөнүн башы деп, жылмая туруп керилип, найзаны сайбаптыр. Атамдын көрүр, ажыбай болбой мен болсом, салбайт белем бузукту, көрсөтпөйт белем кылыкты. Десе, чуркап келип Семетей тизесине кучактап элекеп ай десе, кагылайын кулунум, манасымдан калган белегим, арстанымдан калган туягым деген экен. Карасак тарых барагын, Каныкей эже, Каныкей эне кыз Сайтал, Жаңыл Мырза сыяктуу кармаган турал жарагын. Курманжан датка энебиз эл үчүн чыдап азапка, даргаса анын балдарын, ажалга тике кара деп билебиз кантип барганын. Андан соң согуш маалында толгон ай өңдүү энелер узатып уулун согушка, акыркы жанын нанын бөлүшүп, күнү түн сала жумушта. Согуштан кийин билебиз, таттүбү Сабира, Бүбүсера эжебиз маданият тармагын көтөргөнүн билебиз. Баатыры болуп эмгектин өл баскан Абдуу эжебиз 16 кызын чыгарып аткарган өкмөт планын, ак алтынды теришип тарыхта калган энебиз. Кайраттуу аял өл баскан, ал баскан жолду ким баскан? Эл
el birikse жыйын болот, жүрөктөр birikse сүйүү болот, суулар birikse көл болот. Москва шаарындагы базар коргондук кыз келиндер birikse 16 кыз коому болот. Куш келипсиздер 16 кыз коомунун ооз ачарына. Эмесе ушул 16 кызды уюштуруп баштаган биздин төрайымыбыз 16 кыз коомунун уюштуруучусу Камбаралиева Нургүл эжеге сөз берели кайрадан. Ахматова деген эжебиз болгон. Ал дагы өтө күчтүү ССРдин депутаты, ошондой эле дагы бир эжебиз ана кыз Жумабаева деген эжелерибиз болгон. Чындыгында ушул базар коргондун дамыктаган күчтүү кыздарынын аркасынан улап 16 кыздын ийизин улай деп, ушул 16 кыз Москвада уланып, буйруса, Кудай буйруса, алдыга койгон максатыбыз бар, дүйнөгө ушу таркатсак дейбиз да. Эми бул 16 кыз жөнүндө кичине айтып берейин. Бул 16 кыз бригадасы турмушка чыгатканда баарыбызга белгилүү Терешкова, Валентина Терешкова барып, базар коргонго барып, ошол жерде 40 кызды чогултуп турмушка берген. Ар биринин закысынын өзүнүн кагазын күбөлүгүн, ар бирине өзү тапшырган. Ошто дагы кандай ошол мероприятиялер болбосун, ошол жерлерге да барган. Буйруса ошондой күчтүү эжелерибиз бар экен. Ошолор өлбөсүн, биздин күчтүү кыздар дагы даңктуу болуп, даңкыбыз далайга чыксын, аркасынан ийизин улап бара берели. Баарыңыздар аман болуңуздар. Анан урматтуу куттуктоо бар бизде. Урматтуу мекендештер, биз өткөндө 23 февралда биздин өзүбүздүн базар коргон ынтымак уюмунун мырзаларын куттуктап коелу деген ниет менен 23 февраль күнү өткөзмөкпүз да бул кеченичи. Бирок биздин мырзалар ооз ачар өткөзүп атабыз дегенден биз аял кишилер все равно баягы бир лестница ылдый турабыз да. Биздин аксакалдар мырзалар эмне десе ошо деп биз биринчи мырзаларга жол бердик. Мырзалар өткөздү, шүгүр, аябай жакшы өткөздү. 1-марты жаз майрамы менен кошо ооз ачар өткөзүп берди. Рахмат чоң. Эми бүгүн карагыла. Адамдын ниети түз болсо кандай жакшы. Бүгүн 15 март ооз ачар жана ошондой эле келе жаткан жаңы биздин айт майрамдарыбыз, Нооруз майрамыбыз. Ага шайкеш келген бүгүн аталар майрамыңыздар менен куттуктайм. Урматтуу аталар, bir kap un içinde stun deyip bu taşmakты мен көп жерде айтам да, ошол жийдеген демесичи жообу. Ошол жийденин элестеп келе, ичиндеги стун бул ошо ата. Ата тике үй бүлөнү кармап кетем деп, тике кандай гана кыйынчылыктар болбосун, ата тике турат экен. Ал эми ичиндеги бала сыртындагы чел кабыл, бул биздин энелер. Ошол үй бүлөнү бекем кармаган мына биз аялдар, энелер аман болойлу. Биздин аталар устундай болуп тике тура бериңиздер. Бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун, өмүрүңүздөр узун болсун. Дайыма кыргыздын калпагын бийик кийип, элибизге, журтубузга дайыма тынч болуңуздар. Аталар бар, энелер дайыма колдоп берет. Майрамыңыздар менен. Анан ошол бүгүн атайын аталарга калпакты дайыма эле кийип жүрүшөт. Бүгүн жүздөрүнө арчып жүрсүн деп 100 арчы алдык. Ушул биздин белектерди кабыл алып койсоңуздар. Күзөтчүдөй көз ирмебей күн түнү, тирүүлүктүн түгөндөгөн түйшүгү, мен апамды үйгө толгон кут десем, ата кем, ал үйдүн түркүгү дейт. Жаткан дуаларыбыз кабыл болуп, Алла Таалам дайыма жашылыктарды бизге арнай берсин. Ага элечек энелер да бар болушун, карысы бардын ырысы бар деген сөздүн чынында айтылган улуу сөздүн бата берип, дуба кылып, кызым деп, алкыш айтып, насаат айткан балам деп, үйдүн куту берекеси сиз менен, бейишимдин ачкычы сиз ата эне. Картайганда какпайлычы карына, кадыресе бизге белек турбайбы, өз учуру бата берсе баталып, жыргалында жашайлычы карыным.
Bayramınızlar kutlu olsun. Rahmat. Allah berген nurun çaçkan orozo, tabak içpey aldı güçtü jetkirgen, berekesin kelem çaçkan orozo. Aş kazanlar kaydan baykuş salmak, жылына bir orozo ay bolbosa. Jetkirgen uşul güngө şükürler bolsun. Жүрөгүнө ар пенденин ыйман толсун. Эхсан берип ооз ачылган ар бир жанга үй бүлөсү бекем болуп бакыт консун. Тапкандары берекелүү ашып ташып, ар жыл сайын бергендери зекет болсун. Куш келипсиздер урматтуу бүгүнкү ооз ачардын коноктору. Кайра эле Нургүл эжебизге сөз беребиз. Келиңиз Нургүл эже. Аябай жүгүрүп. Урматтуу мекендештер, урматтуу алтындай болгон менин базар коргондук жердештерим, баарыңыздарга ушул менин чакыруумду жокко чыгарбай, алыстан канча деген метрого жүрүп, ушул жерге келип, бизге батаңыздарды берип, чайыбыздан ичип, наныбыздан жеп, бата берип отурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазычылык айтабыз. Баягы эле мен айткандай, бир дарак бак болбойт дегендей, ушул көп артымдагы менин 16 кыздын кыздары менен сыймыктарам. Ушулар бар экен, мынакей бүгүн баарыңыздарга жакшытапай дасторкон жайып, өзүнүн колунан келген тамак ашын көтөрүп келишип, чай берип отурушат. Мен ыраазымын. Баягы айтат го, Кудайга деле, Аллахка деле ыраазы болушуң керек экен. Ар бир кадамыңа, эртең менен ойгонуп турганыңа, бүгүнкү микрофонду кармап алып силер менен сүйлөшүп, силерге сүйлөп отурганым өзүмө дагы Аллахка миң шүгүр айтам. Баарыңыздарга рахмат, келген кадамыңыздарга ыраазы болуңуздар. Кадырман туугандар, Камбаралиева Нургүл эжекебиз жалпы ушул жерге келип берген жалпы айымдарга, мырзаларга баарына рахмат деген ыраазычылыгын айтып кетти кыскача. Баарыңыздарга рахмат. Албетте Москва жергесинде 2 адам 4 адамдын эле башын бириктирип чай берүү бул кыйын нерсе дейт туугандар. Мына бүгүн анысына карабай ыйык орозо айында, орозонун күнүндө баарыңыздарга ооз ачып өткөрүп, баарыңыздарга дасторкон жайып, Камбаралиева Нургүл эжекебиз жетектеген Москва жериндеги 16 кыз келиндери баарыңыздарга дасторкон жайып туугандар. Бүгүнкү күндө биз таарыман жокпуз, бардыгы сонун болду деген коноктор бар, бир кол чаап коелучу, таарымагандар болсо. Дагы билдирели. Эми баарыңыздарга мына пакеттер тартылып, пакет операцияны жасап даяр болуп калдык. Туура түшүнүп атабыз, жумуштан келген бар, үйдөн келген бар, ошентсе дагы эми акырында мүмкүн болсо бардыгыбызга ошол Тырстан олтуруп турсак, сырттагы жаныңыздагылар болсо чакырып турсак, Кур'ан окуйлу, андан кийин биргеликте чогуу тарайбыз урматтуулар. Эжебали агабызды. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين إلا أنت فاغفر لنا مغفرة منك وارحمني إنك غفور رحيم اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا وإنك أنت العزيز الحكيم اللهم اغفر لي والوالدي والأساتذتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فادخل في عباده وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. Oğuzachарды uyuşturup, özleri sponsor olup, özleri bardığını jasap, dastorkondordu, bışırıkların, konfet şokoladların, yaşlıca yemiş, ömür yemişlerini alıp gelip jaygan 16 kız koğunun katışuşlarının, müşerilerin Çin Allah Taala'nın adından kabul dileklerimiz uşul, bizce dualar kabul olup, ömürleri uzun olsun, bakılı, davaylı, yenilerden olsun, gelecekte dağı, ayene oluşkan, üylerinin kutlu, legesin karmagan, üyünün kocaygası olan, gelecekte dağı köp jakşılıkların sebeplerin bütürgün, başlagan jana bütürgün insanlardan olsun. Oşunda öyle olsun. Yiyecek adamlar bereketliyiz olsun. Oğul kızları ilimli, bilimli, jakşı, imanlı, terbiye algan, faydalı bilim algan insanlardan olup, yüzleri jarık, atenesine jakşı sözleri alıp kelgen insanlardan olsun. Amin. Oşunda yine bardığımızda uşu жерде katışıp atkan, orozor tutkan, жақсы соғып іштерді жасаған, Аллахтың жолында иманға келген, жақсы сөздеріменен, жақсы басқан тұрғанымен қылған Аллахтың жолында қызматтарын Аллахым қабыл алып, барлығымызға оразаны қылған соғымдарымыз қабыл болсын. Аллахым жақсылықты жолдан бізге ақ жол берсін. Амин. Аллаху акбар.